Кыргыз киносунун күндөрү Астана калаасындагы белгилүү кинотеатрда Бейиш эненин таманында тасмасын көрсөтүү менен ачылды. Кыргыз режиссеру Руслан Акундун эмгеги кайраттуу эне менен өзгөчө баланын мамилеси тууралуу баяндалат. Энесин Меккеге алып барууну кыялданган Адил акыры көздөгөн максатына жетет. Кыргызстандын Казакстандагы элчиси Дастан Дүйшөкеев тасманын басымдуу бөлүгү достук мамилелеш коңшу өлкөнүн аймагында жүргүзүлүп, муну менен биргелешип интеллектуалдык жана маданий чыгармаларды жаратуунун даңктуу салты уланып жаткандыгын кубануу менен белгиледи. Во всех сферах у нас отношения. Эки өлкө ортосундагы алакабыз бардык жөнүндө жогору болуп саналат. Кыргызстан менен Казакстан ортосунда стратегиялык өнөктөштүк мамиледе тилектештик мүнөз бар. Ошондуктан өз ара маданият, гуманитардык, соода-экономикалык жана саясий алакабыз күч алууда. Тыгыз интеграциянын натыйжасында боордош мамилебиз, коңшулук достугубуз мындан ары дагы улана бермекчи. Тасма март айында Кыргызстандын жана Казакстандын бардык кинотеатрларында дээрлик бир убакта чыкканы. Бул Кыргызстандагы кино жаратуучулар менен Казакстандын кино коюучуларынын ортосундагы кызматташтыктын ыраттуулугун айгинелеп турат. Айта кетсек, кыргыз тасмасы чыныгы суктануу жаратып, бир дагы көрүүчүнү кайдыгер калтырган жок. Алдыда бир катар маданий иш-чаралардын өтүшү күтүлүүдө. Запланировано очень интенсивные мероприятия. Март айында Алматы шаарында кыргыз кино күндөрү өтүп, көрүүчүлөргө мыкты тасмалар тартууланды. Апрель айында улуу Манас эпосуна арналган көргөзмөнүн ачылышына даярдык көрүлүүдө. Анын алкагында эки өлкөнүн аксакалдары менен чыгармачыл интеллигенциянын өкүлдөрүнүн ортосунда тегерек стол өтөт. Мындан сырткары биргелешкен концерт уюштурулат. Ошондой эле Астанада кыргыздын улуттук кол өнөрчүлөрүнүн көргөзмөсү өтөт деп пландалууда. Казакстандык адистер тасма казак көрүүчүлөрүн дароо өзүнө тартып алганын кеп кылууда. Алардын айтымында мындай рекордтук көрсөткүчкө буга чейин Борбор Азиянын кино режиссерлорунан эч ким жеткен эмес. Норуз майрамында боордош элге көрсөтүлгөн фильм коммерциялык жактан да аталган өлкөдө Голливуд тасмаларын артка калтырып, тизмеде алдыга чыккан. Уланбек Тиканбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.